Assalamu alaikum урматтуу касиеттүү кыргыз калкыбыз. Бүгүн жана жогоруда айтып өткөндөй эле алгачкы үгүт насаат иштерин баштоо кече башталса, биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын биринчи тушоо кесүү жолугушуусу ошол биздин Темиртоодо Нарын шаарында, Нарын шаарынын, Нарын районунун жана айылдардын элдери менен болгон жолугушуу болуп отурат. Баарыңыздар кош келдиңиздер. Түшүнүү менен мамиле жасаганга, аракет кылганга туура келип атат. Себеп биздин тагдырыбызды 5 жылдык басар жолубузду аныктай турган шайлоо мезгилине, шайлоо иш-чараларына өзү негизи биз кайдыгер караган калкпыз. Тагдырдын ээси ким? Өзүбүз. Бирок ошол тагдыр чечиле турган мезгилде көпчүлүк учурда кайдыгерлик жасап койгон жайыбыз бар. Кыргыз мамлекетинин келечегине, эртеңки күнүнө кайдыгер эмес, биз күйөөбүз, биз эртеңкибизге кызыгабыз деген азаматтар ушул залга келип, эртең жогорку кеңешке баргандан кийин куйругун да карматпай турган депутаттарды ушул жерден кармашыңыздар керек эле. Ушул жерден суроо жооптор болуш керек эле. Ушул жерден кимдин ким экенин сиздер аныктап алышыңыздар керек эле. Сиздер элекке салып, элеп көрүшүңүздөр керек эле. Кимдердин көз карашы кандай экен? Кайсы партиялар баратат? Кимдер бар экен арасында? Алардын билим деңгээли кандай болду экен? Алар ушул электрификация деген сөздү айта да жаза да билеби экен? Мал киндиктүү элбиз. Бул багытыбыз кандай болот экен? Кошто мамлекеттер менен аракеттерибиз кандай болот экен? Мамилени кантип курат экенбиз? Эмне үчүн 1 жылдан бери Кыргыз өлкөсүн башка өлкөлөр тилге албай калды? Эмне үчүн башка өлкөлөр биз менен алакасын үзүп койду? Эмне үчүн биздин карым катнаш токтоп калды? Деген сыяктуу суроолорду эл бериши керек эле. Мына ушул сыяктуу суроолорго жооп берген инсандарды, жигиттерди, кыздарды ишеним көрсөтүп, ошол жака жиберишиңиздер керек эле. Биз 5 жыл кайнайбыз, боркулдап казандай кайнайбыз. Нааразычылыгыбызды 5 жыл айтабыз. Ошол 5 жылда эмес, 1 күндө чечиле турган шайлоо күнү 100% кайдыгерлик кылып, мага баары бир деген сөздөр чыгат. Мен барбасам деле шайланат да деген сөздөр чыгат. Шайлоо эртеден эле билинип калган деген сөздөр чыгат. Мына ушундай ар кандай шылтоолорду айтуу менен өз тагдырыбызга өзүбүз ээ болбой келатабыз. Түркия деген мамлекет бар. 80 миллион калкы бар. 60 миллионго жакын шайлоочулары бар. Парламенттик шайлоо болобу, президенттик шайлоо болобу, жергиликтүү шайлоо болобу. Түркиянын 15 миллионго жакын калкы дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде жашап иштеп жүрүшөт, бизнес менен алек болуп жүрүшөт. Шайлоо күнүнө 2-3 күн калганда Германиядан болобу, Голландиядан болобу, Канададан болобу, Россиядан болобу бүтүндөй түрктөр самолет менен учуп кетишет. Мына ошол учурда Түрк Hava Yolları деген авиа компаниясы эбегейсиз көп самолетторду, учактарды коет, бүтүндөй өзүнүн жарандарын Түркияга ташыйт. Эмне үчүн билесиздерби? Мен Стамбулда 1,5 жыл жашадым, билем. 3 шайлоосуна катыштым, байкоочу катарында, билем. Менин өлкөмдө шайлоо болуп атат, мен өлкөмдүн келечегин аныктап такташым керек деп учуп кетишет. Мен барып катышышым керек деп учуп кетишет. А бизде шайлоо болот деген күнү Аллахка жалдырайсың, жаан жаабай турса экен деп. Жаан жаап калган болсо, биз барбай коебуз. Себеп биз кайдыгер биз. Урматтуу туугандар, мүмкүн кайсы бир деңгээлде мен айткан сөздөрүмө макул болуп атасыздар. Бирок ичибизден көп нерсеге нааразычылык пайда болуп атат. Эмнеге катышышыңыздар керек? Мен айтпайм бүтүн Кыргызстанды деп жалгыз. Жок, салаган. Жок дегенде барып, сизге жакпаган партияга каршы добуш бериш үчүн да барып койбойсузбу.
Кандай дейсиз? Мына ушул келечегибизди тандайлы деп таң эртең менен туруп, биринчи сапарыбызды тартып, жараткандан жакшылык тилеп, бата тилеп, элден барып бата алып келели деп алдыңыздарга келдик. Ушул бата берип коелу, ишиңиздер ийгиликтүү болсун деп, батабызды берип, сөздөрүн угуп кайталы деп келген сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздер аман болуңуздар, бар болуңуздар. Биз кандай суроолор болгон болсо жооп бергенге даярбыз. Мына азыр тааныштырып өттү, мен кененирээк тааныштырайын. Себеп ар бир адамдын атасын атын атаса кутусу үйнөт дейт. Илимдин доктору, профессор Таштан мырза, Таштанбек Момолдорович Сияевди таанысыздарбы? Мына ушул киши биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан мындан 10 жыл башта эле биздин саясий партияга мүчө болуп кирди эле. Анан кызматка кеткенине байланыштуу партиялык мүчөсүн токтоткон. Кызматтан бошотуп бергенден кийин кайрадан ушул биздин партиянын курамында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен эртеңки боло турган жогорку кеңештин шайлоосуна Нарын областынан, тагыраак айтканда Нарын шаары, Нарын районунан талапкер болуп баратат. Кандай дейсиздер? Татыктуу талапкерби же? Татыктуу деп кол чаап алып, эртең арызданбагыла. Тааныбай кетти, карабай кетти, келбей кетти, эл менен жолукпай калды дегендей. Себеби биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын талабын, тартибин жакшы билесиздер. Бизде темирдей тартиби бар партиябыз. Мен көбүнө жакпайм ошон үчүн. Себеп талап каттуу. Талап болбогон жерде ийгилик болбойт. Мына ушул талап менен баратабыз. Карадык. Мындай бир ар кандай бир жаман сөздөр жок артында. Университетте канча жыл иштесе да, ушул артынан бир жаман сөздү уккан жокпуз. Туура ушул? Шундай. Анда алдында отурган жана айтты, эң жаш талапкер деп. Туура, 30га чыга элек жаш жигит. Биздин ушул Нарын районунан Жапаралиев Улукбек деген жигитибиз бизден. Таанысыздарбы? Жапаралиев Улукбек деген жигит. Жапаралиев бул жигит негизи жоопкерчилик тарта турган, өзүнүн көтөрө турган жери азыр ушул күндө жашап аткан жери. Бул Нарын району ата конуш. Өзү конуш кылып, өзү тиричилигин өткөрүп аткан жер биздин борбор шаарыбызда ушул Кызыл Аскер тарабында жашаган жигитибиз Кызыл Аскерден баратат, бирок өрдөктүн өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дейт. Мына ушул жерде Нарын районунда, Нарын областында ар кандай бир иштер болгон болсо, көзү баары ушул жакта. Жүрөгү ушул жакта. Биз кыргыздыгыбыз ушунда турат. Мен жана айттым Тынчтык байкеге, атасына. Сиздин неберелериңиз, шеберелериңиз кимис болсо дагы, урпактарыңыз болгон болсо, баякы мына эмгекчилдеги Тынчтыктын небереси экен деп, биздин кыргыз касиетибиздин каада салтыбыз ушул болуп келген. Чоң атасы, бабасы кайсы жерден экен деп сурап, ошон үчүн жет атасын билбеген кул деген сөз ушундан улам чыккан. Ошол Бишкекке барып, Бишкектен билим алып, керемет мал киндиктүү эл иштегенибиздин себеби биздин бир байлыгыбыздын бири ушул мал чарбасы. Мал чарбачылыгы тармагында бир чоң ишкананын директордун орун басары болуп иштеп аткан жигит Азамат. Азыр жаштардын баарын билесиздер. Көп эле ушу базарга умтулат, машина алып сатканга умтулат, банкка умтулат, же башка бир алып сатар жумуштары менен. Азамат нукура кыргыздын канында бар касиетти кармап, мал киндиктүү элдин азамат жигиттери малдын сырын билүү керек. Мал тармагын өндүрүү маселесинде караш керек. Малдын асын тукумдуулугун караш керек. Мына ушул багыттан илимий бир ишкана, илим менен аралашкан ишкана ал. Ошол ишканада жаш кезине карабастан ошол директордун орун басары болуп иштеп аткан экен. Ушул элдин жүгүнү көтөргөнгө даяр болуп калдым деген экен. Экинчи жагы, дал мен биринчи жолу жогорку кеңешке баргандагы жашта экен. Мен да жогорку кеңешке 29-да барганмын. Мына ушул жол ак жол болсун. Кудай кааласа, бүгүн талапкер катарында отурасыңар. Эртең жараткандан буйруп, Кудай кааласа ушул
биздин тоолуу областыбыздын тагдырын чечкен, маселесин чечкен, ыйында уккан, ырында уккан, той тамашасындагы жаман жакшылыгында катышкан нукра бир атанын баласы эмес, бүтүндөй элдин уулу болгон күндөрдү насип эткен болсун. Андан кийин Москва шаарынан кече учуп келди. Биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан баратат. Аялдардын ичинен биринчи катарда баратат Оразайым Нурматова деген кызыбыз. Бул кызыбыздын баягы кайдыгер болбогондугу, кээ бир жигиттер айта албаган сөздөрдү ачык айкын айтып чыгып аткандыгы, Москвада жашап аткан 700 миңге жакын кыргыз жарандарынын укуктарын талашып, мына ошолордун бүгүнкү муңзарын, эртеңки күнүн ал жердеги не деген дөшалар менен талашып, чыркырап, күлпөлөктөп жүргөн бир азамат кызыбыз. Ошо Оразайым Нурматова. Атайын ошол учуп келип, ошол шайлоо өнөктүгүндө мен эл менен, жер менен барып, биринчи жолу барып аткан жерлерим болот. Ошолорду ичинен көрүп келейин деген максат менен келип отурат. Бул кызыбызга дагы иштеринде ийгилик, келечеги кең болуп, бул Улук мырзадан дагы 2 жаш кичүүрөөк кызыбыз. Мына биздин бүтүн Кыргызстан кимдер менен баратканын көрүңүздөр. Биз кимдерге үмүт тартып атканыбызды карап көрүңүздөр. Жаштар, болгондо дагы сабаттуу азаматтар, жигиттер, кыздар. Чечкиндүү азаматтар, жигиттер, кыздар. Ар жактагы кишини, ал кишини мен сиздерге эмес, ал киши баарыбызды сиздерге тааныштырса болот, туурабы? Ушундайбы? Таанысыздарбы? Мына 3 жылга жакын биздин ушу Нарын областтык театрыбызда директор кызматын аркалап кетти. Азыр түшкөнүбүздө толкундануу менен чыгармачылык иштер ушундай болот. Толкунданып кетип, адеке мына плиткаларды мен бастырганмын дейт. Адеке мына комнаталарды мен жасатканмын дейт. Мунун артындагы бактарактардын баарын ушул жерге канча түп дарак алып келип отургузуп, бул жерде бүт баягы мал кой жайылып кеткен жерлер болгон экен. Ушулардын баарын тазалап, дарактарды отургузуп, 1 жыл таң эртең саат 5-те өзүм келип суу куюп жүрдүм дейт. Ушул чын бакса калган? Мына ошондой болуп, өзүм иштеп кеткен, өзүмдүн үйүмдөй болуп калган жерге барып жолугушуу болот экен. Мен да ошол жерге барып, элге саламды айтып, барайын, амандашып келейин деген жакшы ниет менен келип отурат. Бул киши дагы Кыргызстанда эмес, Борбордук Азияда, баштапкы СНГ деп койсок, СССР деп койсок, ошол өлкөлөрдүн арасында аттын кашкасындай болуп белгилүү болуп калган, маданият тармагын тейлеп, Кудай буйрса, жакында мына Семетей деген жакшы көркөм тасма тартылыптыр, көркөм фильм тартылыптыр. Мына ошондо Бакайдын ролун аткарыптыр. Мен жакшы тилек айттым өткөндө биздин партиянын съездинде. Биздин съездде айттым, кинодо Бакай ата болбой, Аллах насип кылса, эл өкүлү болгон жогорку кеңештин Бакай атасы болуп, бүтүндөй журттун Бакай атасы болуп олтуруп, ошол жерде кеңешиңизди айтып, акты ак, караны кара деп айта турган мезгилиңиз келди. Элге кызмат кылалы, сахна кандай экен, саясат кандай экен, ошол саясатты барып маданиятташтырганга көмөк бериңиз дагы, бүтүндөй мамлекетти, Кыргызстанды маданият тармагына көңүл бурууга, маданият тармагын көтөрүүгө өзүңүздүн салымыңызды кошуп бериңиз деп чакырдым. Жок дебей кош келди биздин алдыбызга, аксакал болуп, ошол маданиятты калчаган, маданиятты өлчөгөн, маданият менен сүйлөшкөн азаматтардан болуп, парламентте баягында ар кандай сөздөр кетип калат го, билесиңби, азыркы парламентте мода ошондой. Ошондой учурларда накта Бакай аталык ролду аткарып отурушту Аллах насип эткен болсун сизге. Мени жакшы билесиздер. Менин көз карашымды да жакшы билесиздер. Менин принциптеримди да жакшы билесиздер. Себеп муну улуктай мезгилимден баштап, мындан да жаш кезим эле КТРда иштеп жүргөн кезимде бүт баары сиздердин көз алдыңыздарда өттү. Кандай десеңиздер ошондой. Кээде ачуу баа бересиздер, көтөрөм.
Кээде мактап баа бересиздер, аны да көтөрөм. Мактасаңыздар көкөлөп көккө учуп кетер жаштан өттүм. Жамандасаңыздар чөгөлөп жерге кирип кетер жаштан да өттүм. Жакшылыгын да жамандыгын да бирдей көтөрүп, ачуусун да таттуусун да бирдей жаратканга шүгүр деп кабыл алып калган мезгилибизге келдик биз. Биздин 30 жылдан бери айтып аткан сөзүбүз элге эм болгон жактары бар, кээ бир учурда кыя өтүп кеткен тармактары да бар. Кээде түшүнбөчүлүктөр болуп калат. Сондуктан мен сөзүмдү мындай аяктап атып ушуну айтайын да, кимде кандай суроо болсо ошол суроолорду берсеңиздер, биздин жыйынды негизинен бир сааттын аралыгында аяктасак, аксакал агаларыбыз отурат, аталарыбыз отурат. Бул кишилердин пешин намазына чейин бошотуп койгонго аракет кылсак. Кандай дейсиздер? Туура болобу? Рахмат. Рахмат. Жакшылык болсун, аманчылык болсун. Бул талапкерлердин каалаганыңыздарды айтсаңыздар, бул кишилер чыгып өздөрүнүн бир 3-4 мүнөт пикирлерин айтса. Кандай дейсиздер? Улука сөз берелиби? Жаштан баштабайлы, улука. Макул. Ким? Мага уруксат, отура берейин, да? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жерлештер. Биринчи рет өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Улукбек, фамилиям Жапаралиев. Өзүм Нарын районунда Дөбөл айылынан болом. Эми мен саясатка аралашайын деген себеби бул төмөндөгүдөй биринчиден бул элибиздин коопсуз, өнүккөн жана курсагы ток өлкөдө жашоосу керек. Өлкөбүз эгемендүү болгонуна 30 жылдан ашса дагы биз эгемендүү боло элекпиз. Анткени биз тамак аш коопсуздугун камсыз кыла элекпиз. Камсыз кылыш үчүн аны камсыз кылмайын биз эч качан эгемендүү боло албайбыз. Кудай сактасын, биз изоляцияда калсак, ким билет, эл менен эмне болорун. Бизге пандемия көп нерсени көрсөттү. Кооптуу экенин көрдүк. Базарларда тамак аштар кандай кымбаттады, өзүңөр көрдүңүздөр. Кыргызстанда жер, суу, адам ресурстары жетиштүү. Өзүбүз тамак аш менен камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Айтып турсам да көп нерселер бар. Ошонун бирөөсү бул ушундай суу ресурстары менен бай болуп туруп, биз энергетика менен көз карандыбыз. Аны жоюу үчүн биз бизнесмендерге шарт түзүп берсек, кичи кестерди курсак болот да. Анын акырында айтарым, бул Кыргызстанда коррупция менен мындан да күчтүүрөөк күрөшүбүз керек. Урматтуу туугандар, урматтуу жердештер, тазалыкты, ыймандуулукту, мыйзамдын диктатурасын талап кылып турган партия, Бүтүн Кыргызстан партиясы. Анын ичинден мага 42-нчи номердеги добуш бериңиздерди суранам. Бүгүнкү добушка келгениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу агайын туугандар, Кыргызстандагы партиялардын арасынан чүчүгүла кармадык. Биз абдан жакшы бир номерге ээ болдук. Номер 2. Кошоп койгондар. Демек биз 2ден жогорураак келишибиз керек деп түшүндүңөрбү? 2ден артында бирөө бар. Азыр эми сөздү мен биздин айымга кандай дейсиздер? Кыздарыбыз отурат. Келиңиз, Орозайым, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Негизи мен ар дайым сиздерге кайрылуу жасаганда Москва шаарынан туруп биздин мекендештерге салам жолдойм да. Азыр сиздердин маңдайыңыздарда сиздер менен учурашып, ушундай маңдай теске жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Башкача бир толкундоолор болуп жатат. Ушул жерге келип, биздин сөзүбүздү угуп, саламыбызга алик алып аткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештер,
Мен негизи ушул 11 классты бүтүп эле Москва шаарында чоң окуу жайга окууга барганмын. Ал жерге барганда биздин ушул 100 миңдеген, керек болсо миллиондогон ошол жакка бакыт издеп, байлык издеп, ошол жактан өздөрүнүн салымын Кыргызстанга кошобуз деген биздин мекендештердин көз жашын, арман азабын, үмүт тилегин баарын көрүп келем да. Эмне себептен ушул саясатка келүү мага түрткү болду деген суроону көпчүлүгү берет. Сен жаш экенсиң, болгондо дагы аял киши экенсиң, сага эмне түрткү болду? Эмне эле президенттерге сын айта бересиң? Жөн эле отура бербейсиңби? Турмушка чыкпайсыңбы? Деген ачуу сындар айтылат. Эгерде мамлекеттин азыркы абалын көрүп, кайдыгер отура берсем, анда мен эмне менен өзгөчөлөнмөк элем? Анда мен дагы катардагы биздин кайдыгер, мен курактуу курдаштарымдын катарын толуктамакмын. Андан эч кандай айырма болмок эмес. Муну менен эмнени айткым келип турат? Биздин ушу нарындык, Атбашылык деген ошол мекендештерибиз ошол жакта биз менен кошо мигрант болуп жүрүшөт да. Мигрант деп айтпагыла деп Адахан агайыбыз айтат. Силер эл багар, журт багар, убактылуу жашап иштеп жүргөн мекендешсиңер дейт. Ошолор мамлекетибизге ушул 2 миллиарддаган долларларды салып, өздөрүнүн көз жашын, жүрөгүндөгү канын ушул жака арнап атат да. Бирок көз жаш менен келгенин көпчүлүгү сезбейбиз. Буга ким күнөөлүү деген суроону бересиздер. Буга ушул кезге чейин келген президенттер да, эл да өзүбүз да күнөөлүүбүз. Биз татыктууларын тандай албагандыгыбыз үчүн күнөөлүүбүз. Мен кээ бир учурда ата-энеме дагы айтчумун. Силер күнөөлүүсүңөр депчи. Биз азыр 3-чү муун мигрант болуп атабыз. Неге татыктуусун тандабадыңыздар деп? Неге кезинде алдандыңыздар? Эмне кезинде сатылдыңыздар? Неге кайдыгер карап отурдуңуздар? Эмнеге жол бердиңиздер? 15-16 жаштагы кыздар иштеп жүрөт. Көз жашын төгүп коюп, кордукту көрүп. Ошол кыздардын тагдыры талкалангандыгына ким жоопкер? Мына ушул суроолордун алкагында, ушул кыйынчылыктын артында мен ошолордун сөзүн сиздерге жеткирейин деп келип турам да. Анан биздин ушул мекендештерибиз, менин укугум бар, мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деген мекендештерибиз ушундай бир кыймылдарды түптөп, ошол жерде өздөрүнүн бактысы үчүн, өздөрүнүн бактылуу тагдыры үчүн күрөшүп жүрүшөт да. Анан ошолор сиздерден үмүт тартат. Эмне себептен? Себеп дегенде миллиондогон мигранттардын шайлоо укугунан ажыратып койгон кайсы бийлик келбесин асмандан айды күндү алып берем деп убада кылат дагы. Бирок дайыма бизди өгөйлөп, силер мамлекеттин өгөй баласысыңар, силердин тапкан акчаңар адал, добушуңар арам деп бизди өгөйлөнтүп бөлүп келет. Биз шайлоого катышып, өзүбүздүн татыктуу тандообузду тандай албай келебиз. Ошол мигранттардын, ошол мекендештердин тандоосун сиздер тандап бериңиздерчи, жаркын жашоону сиздер бизге алып бериңиздерчи деп мен сиздерден суранганы келдим. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясын алып бергиле деп мен сиздерден суранбайм. Болгону кайдыгер карабай өзүңүздөрдүн миллиондоп тентип кеткен мекендештериңиздердин таалайын, тагдырын, ушу бакытын Кыргызстандан табыш үчүн ошолорго мүмкүнчүлүк алып бериңиздерчи. Үйдө отурбаңыздарчы, шайлоого катышыңыздарчы. Бизди жаман көрсөңөр, жакшы көргөн партияңарды шайлагылачы, суранычы. Болгону кайдыгер калбагылачы. Кыргызстан жок болуп кетүү абалында турат. Биз жоготуп алышыбыз мүмкүн Кыргызстаныбызды. Качан биз бирдиктүү болуп, биримдикте жакшы замандаштарды, жакшы бизге жетекчи болуп, жол башчы болуп, өздөрү ушул жүрөгүн эли үчүн, жери үчүн душманга калкан кылып тосуп берген азаматтарды шайлайбыз. Ошондо гана биз бактылуу жашоо кечире алабыз. Келиңиздер, сиздерден сураныч, ушу мигранттардын добушу арам дебей, сиздер ошолор үчүн добуш алып бериңиздер деп суранат элем да. Рахмат. Урматтуу бир туугандар, азыр мен досума сөз берерде бир нерсени эстеп кеттим. Дүйнөдөгү эң жаш падыша Александр Македонский 32 жашында падыша болгон.
Ошол ушундай абалга келип калып, Дария 3 менен согушканга туура келет. Дария 3'тün солдаттары, жокерлери, атчандары Александр Македонскийден караганда 10 эсе жогору болот. Бирок Александр ошондо эмнеге ишенет? Күчүнө ишенет. Эң аз, бирок эң күчтүү досторун ишенет. Ал жана кара атына минип алып, ушунчалык жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып, өзү да ишенет. Ал айткан, болгон кудайлардын баары бизди эстейт. Адамзаты канча бул дүйнөдө жашаса, ошончо бизди кантап өтөт. Биз карап турабыз Дариянын солдаттарын дейт. Алар бүтүн кулдар, бүтүн акчага сатылган жокерлер. Бизден коркушат. Өзү ошого ишенет. Өзү чоң күчкө ээ болот. Ошол учурда анын солдаттарын көрсөңүздөр, жокерлерин көрсөңүздөр, чындык ишенимге болот. Мен да азыр ойлоп атам. Эң күчтүү, эң таза, эң бүтүнгө берилген ушул жерден күйөрмандар отурат. Сиздерге кол чабуулар болсун. Демек биз идея менен барабыз. Демек биз ишеним менен барабыз. Биз эч кандай акчага, эч кандай таанышка, эч кандай бир бийликке карабай барабыз. Биз анткени ишенебиз. Мына Ороза айым айтып атпайбы, ийдеп айтып атпайбы? Эмне болот Кыргызстан эртең деп. Чынын ошо чекке келип калгандай болуп калдык. Ошон үчүн эсибизге келели. Ойлонолу. Эртеңки дагы неберелерибиз бар. Дүйнө карап турат азыр Кыргызстанда эмне болуп кетет деп. Ошондо биз жыйынтык чыгаралы. Эми эң кубанычтуу досума Темирлан мырзага сөз берейин. Келиңиз. Рахмат Таштан мырза. Эми айланайын теңир тоолуктар. Мен ушул жерде 2,5 жыл иштеп, ушул улуу жердин касиетин, ушул улуу элдин касиетин сезип, таазим этип келет да. Анткени Кудайдын бир көзү түшкөн, мээри түшкөн тегир тоо жергесине келип отурабыз да. Мен сиздерди 2,5 жылдын ичинде абдан элдин ким экенин, жердин ким экенин, укмуштуу да бир касиеттерин сездим. Өзү ыйык жер экенин сездим да алтындарым. Анан эми мен да мына депутаттыкка аттанганым Адахам Кимсанбаевич экөөбүз илгертеден эле жакшы мамиледе элек. Адакем мырза телевидение иштеп жүрүп, ушу студенттерге күйүп, жаштарга күйүп, жатаканаларынан бери текшерип, эмне үчүн келечектеги биздин жаштар ушундай абалда жашаш керек. Калчан бир толук билим алат деп ошо телевидениеде жүргөндө жаштардын көйгөйүн укмуштуу көтөрүп, күйүп чыкканда мен Адакемди аябай жакшы көрүп калгам. Ошондо жолу рахматымды айтып, ошондон бери Адакемди аябай сыйлап келем. Аябай сыйлап келем. Анан экөөбүз мына Элмирбек Иманалиев инибиз каза болгондо ошол жерде чогуу болуп калдык. Чогуу жүрдүк. Каза болгондо да чогуу болдук, баягы 40-кылыгы болгондо да чогуу болдук. Анан ошол жерден сөз болуп отур, анан маданият жөнүндө аябай кенен сөз болуп калды. Анан ага ошол кыргыз маданиятын кантип көтөрүш керек. Элдин маданиятын кантип көтөрөбүз. Маданияттын жоктугунан адамдар эмне болуп баратат. Жумгалдагы окуяны караңыздарчы. Баласы апасын өлтүрүп, атасы баласын өлтүрүп, бир туганды өлтүрүп. Ушунчалык кыргыз эли бири-бирибизге жат болуп, колубуздан эмне деген камкор иштер келип баштады. Мына ошонун бардыгы маданияттын жоктугунан, билимдин жоктугунан, аң сезимдин жоктугунан болуп отурат. Ошонун бардыгы жашоого, элибизге, жерибизге кайдыгер карап, маңкурттук сезиминен көчөдө жүрүп калганы ушунчалык жанды кейитти да. Ошон үчүн Адакем айтты, Темирлан ага, эмне үчүн парламентте жалаң эле акчалар отуруш керек? Же бийликке, байлыкка кызыккандар отуруш керек? Качан бир илимдин адамдары келет? Качан бир медицина тармагынан келет? Качан бир окумуштуулар же маданият адамдары келет? Качан ошолор келип отуруп бизди жалпы мына парламентте отуруп, жалпы элибиздин ошол илим, билими, маданиятын көтөрө турган адамдар келип ошону айтпайсыңар? Эмне үчүн ошол жерде ошолордун мыйзамдары иштебеш керек? Канткенде ошол мыйзамдарды алып чыгып иштетебиз деген ушундай бир жанды кейиткен, баягы жан дүйнөсүнөн чыккан бир
керемет сөздерді мага айтты. Мына 60-тан өткөнчө маданиятка кызмат кылдыңыз. Эми ошол маданиятты алып жалпы элге кыргыз элине кызмат кылбайсызбы деген. Ошол сөздү айткандан кийин мен макул болдум. Анан Адакем айттым, Адакем, менде акча жок. Биз искусство адамдарында да акча болбойт. Сени кантип көтөрөбүз деп, бир тыйындын кереги жок дейт Темирганага. Бир тыйыны жок, келебиз. Биздин жан дүйнөбүздө улуу адамдык касиет болуш керек. Патриоттук сезим болуш керек. Чынык адамдык жүз болуш керек. Анан биз ошону жеңе алабыз. Акча менен, байлык менен биз эч жеңишке жетишпейбиз. Мына ошондо мен биринчи жолу Адакеме ушунчалык ыраазы болдум. Маданият үчүн бир тыйын албай туруп өзүнүн командасына кошулуп ошондон ого өтөр баа берип калдым. Мына ошондон бери сүйлөп келатабыз, айланайын туугандар. Мына Адакем мен өткөндө да айттым. Мен ошо чогуу жүргөн адам катары айта берем. Ушул баланын жан дүйнөсү жанчылып бүттү. Жүрөгү тилинип бүттү, элим деп жүрүп. Муну жакшы да көрүп атышат, жаман да көрүп атышат, тепкилеп атышат, саткын деп атышат, эмне деген гана сөздөр айтылды. Бүт баарына чыдады, эл үчүн чыдады. Болбосо колунан келбек. Канча бийликтегилер чакырды. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бир чоң бийликке келип алып, акчаны алып алып, дардактап жүрсө жарашмак. Эгер да акылы жок болсо. Эч кимизде кошулган жок. Бирөөнө да аралашкан жок. Канчалык жаман көрсө дагы, тепкилесе дагы, өткөндө айтты Темирлан байке, мен эч кимге аралашпайм. Эч бир партияга да аралашпайм. Мен ачка калсам дагы таза боюнча калышым керек деди. Эмне деген сөз? Мына ошондой таптакай адамыбыз мына алдыңыздарда отурат. Мына айланайын туугандар, ошо бизди деле айтып атпайбы, бул эми артисттерин кылбайбы дейт. Көп сөздөр топту. Жөн отурбайбы, чачына карты бир акбаш текедей болбой отурбайбы деген сөздөр көп. Жок, отурат элек. Бирок отурганга мүмкүн эмес экен да бизге. Эгер элиңди, жериңди сүйсөң, 80-ге чыгасың, 90-га чыгасың, башың менен жер казышың керек экен. Жанагыда жаштар келди, жаштарга дагы айта турган, ошолорду жетелей турган, ошолорго бир акыл айта турган адамдар да керек да. Алтындарым, кандай дейсиңер? Бири-бирибизди колдошубуз керек. Мына азыр биздин Кыргызстанда мен эми жамандагым келбейт, эч кимди жамандагым келбейт. Биздин өзүбүздүн жакшынакай программабыз бар. Алдыга койгон асыл тилектерибиз бар. Бийик максаттарыбыз бар. Мисалы мен бир жолу айткам Адакем жөнүндө. Муштумдай болгон жүрөгүнө кыргыздын ала тоозун, кыргыз деген улуу журтту батырып алган жигит. Ошол жүрөк менде да бар. Ошол жүрөк Орозайымда да бар. Ошол жүрөк мына Такемде, мына уулумда бар. Ошол муштумдай жүрөккө ала тоону батырган жигиттер баш кошту. Кыргыз деген улуу журтту батырган адамдар баш коштук бүгүн. Биригели. Ушул кыргыз эл үчүн бир күрөшөлү. Баралы, тайманбайлы деп силер үчүн. Мына азыр Кыргыздын жерлерин карагылачы. Мен дайым айтам да. Ушунчалык жүрөгүм ооруйт. Кыргызга кут түшкөн жер деп айтат. Ата-бабаларыбыз Кырымдардан бери айтып келген. Кыргызга элине кут түшкөн жер деп. Куту көрсө ошол алтын экен да. Байлык экен да. Атам замандан бери кыргыз эли алтынга тийбей келди. Казбай келди. Алтын жерде канчалык жатса ошончолук нурун чачып, ошончолук адамдарга, элге, жерге өзүнүн бир берекесин чачат экен. Бир касиетин чачат экен. Алтын казылган жер көр болуп калат экен. Булагы да соолуйт экен. Мөңгүзү да талкаланат экен. Жайнаган гүлдөр, жаркыраган төрлөр, карагайлар, кылымдардан бери кыргыз атабыз алаканына салып келген сулуу жер көргө айланып калат. Мына куттун кеткен. Көрсө алтыны жок эле жашаса болот экен да. Андан башка көп нерсе бар экен да кыргыз элинде. Эгер мына бул акыл менен иштете билсе, жакшынакай лидерлик качествосу менен кыргыз элине ошо кылычты мийизине өмүрүн сайып коюп,
кыргыз элине кызмат кылдырган адамга ал байлыгы жок эле башка нерсе менен элин бактылуу кылса болот экен. Мына ошону көрүп жанга шайып атат. Азыр ар бир казылган жерди көрсөм көрбөйм. Көзүмдөн жаш акат. Мейли бүгүн биз баардыгын казып алдык. Ал бирөөлөргө гана кызмат кылып атат, жалпы элге кызмат кылган жок. Эгер ошолордун баары жалпы элге кызмат кылса эмнече биз гүлдөп кетмекпиз. Күндөн күнгө турмушубуз оорлоп баратат. А жерлер казылып атат, байлыктар кетип атат. Канча жылдан бери ошентип келатат. Мейли бүгүн биз жашап алалы. Эртеңчи 100 жылдан кийинки биздин кыргыз элинин тагдыры кандай болот? 200 жылдан кийин кыргыз элинин тагдыры болот. Түбөлүктүүсү кандай болуп калат кыргыз элинин эгер бүт баарын талкалап алсак, жок кылып алсак. Biz ата-бабадан келаткан нерсени бүгүн талкалап, а эртең биз буга эмнени өткөрүп беребиз? Кайсы бетибиз менен неберелерибизге жок кылып койдук деп айтабыз. Чөйрөлөргө жок кылып койдук деп айтабыз. Кийинки биздин урпактарга кайсы бетибиз менен биз карай алабыз? Эгерде бүгүн баарын сактап калбасак, бүгүн ошолорго татыктуу болуп, сактап, алаканга салып, жакшынакай бир түйүнчүккө түйүп, ошону калтыра албасак, биз кантип жашайбыз анда бүгүн? Бүгүн эле өзүбүздү ойлой берсек, бүгүн өзүмдү ойлой берсем, а менин балдарымчы, неберелеримчи, айланайын кыргыз элимдин келечек жашоосучу, кыргыз деген улуу журт каякта калат? Ала Тоо деген касиеттүү жер каякта калат? Бүгүн бүт баарын талкалап алсак. Мына ошон үчүн аттандык, айланайын туугандар. Ошонун баарын сактап калыш керек. Бир учур керек аз убакытта. Эгерде мына жаштарды окутуп, келечекте ошолордун баардыгын ар бир тармактары боюнча даярдап алсак, билимдүү жаштарды алып келип ошолорго шарт түзүп берсек, ошолор келет дагы алтынды касканда абайлап, бузбай туруп каскандай кылып. Бузбай туруп чекесинен алып гана керектүү учурда пайдалана тургандай кылып туруп жасасак болот да, кандай дейсиздер туугандар? Ага жеткирбей туруп, бирөөлөрдү алып берип каштырып койгондо, алар кыргыздын жерин сактап бербейт да, алат да кетет. Эртең кыргыз элин баары жоккаларга бир тийин. Анткени байлыктан көзүнөн өтүп турган адамдар келет ошол жерге. Элге кызмат кылалы деп келген жок да ошолор. Кыргыз элине бир жакшылык кылалы деп келген жок да. Байлыгыбызды тартып эртең кыргыз элине эмне кылабыз? Мына ошон үчүн аттандык. Айланайын туугандар. Бул жан дүйнөнүн кыйкырыгы. Ошон үчүн айланайын туугандар, келгиле. Өзүбүздүн бактыбызды өзүбүз колдойлу. Өзүбүздүн жерибизди өзүбүз сактайлы. Өзүбүздүн чыныгы патриот уулдарыбыздын ким экенин билели, көзүбүздү ачалы, ойлонолу. Бирөө минтип койду эле деген сөздөн алыс бололу. Бирөө тигинтип койду эле деген сөздөн алыс бололу. Мен кечээ аны бирөөдөн уктум деген нерсени токтотот чыгагылайындар. Ар бир нерсени өзүбүз чечет, ар бир адамдын өзүнүн позициясы болуш керек. Ар бир адам өзү ойлонуш керек, ар бир адам өзү талдаш керек. Ар бир нерсени айтаардан мурда. Ошого жетишсек, анда биз кыргыз элинин чыныгы асыл адамдар боло алабыз, айланайындар. Ошондон бирөөнүн сөзүнө ишенбейли, бирөөнүн сөзүн укпайлы, көзүң менен көрмөйүнчө айтыш болбойт, айланайын туугандар. Мен сиздердин баардыгыңыздарды, мына азыр канча партиялар келет, канча кыз жигиттерибиз келатат, биз аларды жамандай албайбыз. Аларга жаман сөз айта албайбыз. Колдогула, каалаганыңарга салгыла. Бир гана нерсе, өзүңөрдүн уулуңарга өзүңөр милдеттүү болуп, кул болуп калбагылачы. Бир болбогон тыйынын алат дагы, эртең бир неме десең, эй байке, эй эже, албадың балчуңду деген сөз абдан жаман нерсе. Кичинекей бир 1000 сомго балдардын келечегин сатпайлычы. Кичинекей неберелердин келечегин сатпайлычы. Жайнаган көздөрдү сатпайлычы. Кичинекей ымыркайыбыздын күлкүсүн сатпайлычы. Өмүрүн сатпайлычы кагылайындар. Мен сиздерден ушуну сураңдар. Албагылачы, жөн эле салып бергилечи, жакшы көрсөңөр. Мен ушуга сиздерди үмүттөйм. Анан эми айланайын туугандар, мына бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өзүңөр көрдүңөр, кандай татынакай жаштар, жакшынакай кыздар, балдар келатат. Мен сиздерге ишендире алам. Мына башка партиялар маданият, илим, билимден адамдарын алганда жок. Баары эле баягы акча менен чогулуп. Акчасын жоготкон адам алачачан кызмат кылбайт, ошол акчасын табыш керек. Ал эмне келесоо экен? Миллион акчаны төгүп койгондан кийин жүрө берди. Аны экесин табыш керек. Анан элдин тагдыры калат, каякта калат. Жердин тагдыры каякта калат. Ошондон айланып турганда келиңиздер. Бардыгыбыз биргеле. Бир муштумга түйүлөлү. Кыргыз эл үчүн жет областын адамдары биригип,
Кыргыз ала тобуздун коюнда турган бүт адамдар биригип, жашыбыздан карыбызга чейин айланайындар. Бир муштумга келели дагы өзүбүздүн тагдырыбызды чечип алалы. Мыктынын мыктысын тандайлы. Келечегибизди тандайлы. Кудай ар бириңиздерге ден соолук берсин, өмүр берсин. Ылайым жерибиздин куту кетпесин, берекеси төгүлүп турсун. Аман болуңуздар. Урматтуу эл журт, мен бир эки сөз айткым келип атат. Кыргыз жолукканда эң оболу малжан кандай деп сурайт да. Андан кийин сурайт. Бир бооруң бүтүнбү дейт. Бүтүнсүңбү деп сурайт. Демек бүтүн деген сөз категория илимдин катарындагы. Бул кыргыздын эң түпкү бир ыйык сөздөрдүн бири. Бул биринчиден. Экинчиден урматтуу мына студенттер отурат. Илимде синтез деген ыкма бар. Анда эмне кылат? Мисалы адамдардын организмин окуганда дем алуу системасы, тамак сиңирүү системасы, жана башка деп системада окуйт да. Аны окуй беребиз мисалы. Дем алуу системасына мурун, ооз, кекиртек жана башка деп. Бирок ал системалар өз алдынча таптакыр иштебейт. Иштеши да мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу болуп бүтүн Кыргызстандын дебиси ошо болуп атат. Бүтүн Кыргызстан. Бир дагы түндүк Кыргызстан деген жок. Түштүк Кыргызстан деген жок. Ошондуктан бул партия ыйыктык ушунда жатат. Анан карасаңыздар, Кыргызстандын картасында жылдыз болуп жанып турат. Ылайым ушундай болсун. Партия дайыма Кыргызстандын тагдырына жылдыз болсун. Келечекке жылдыз болсун. Анан баарыбыз кайтам ушул. Дайыма бүтүн жолугалы, толук жолугалы. Боорубуз дайыма бүтүн болсун. Сөздөрдү уктуңуздар, пикирлерди уктуңуздар. Бизде да мүмкүнчүлүк бар, байкадыңыздар. Темирлан мырза дагы, Таштанбек мырза дагы аябай көп нерселерди айтса болот. Biz bunu жасап беребиз, biz аны жасап беребиз, biz аларды бүтүрөбүз, biz буларды бүтүрөбүз деп. Чындыгын айтканда, эч ким эч нерсе бүтүрбөйт. Эч кайсы партия бүтүрбөйт. Анын баарын бүтүрө турган мына калдайган карапайым калк болот. Ошол калкты эмне кылуу керек өкмөттүн, мамлекеттин, бийликтин милдети эмнеде турат? Тумшуктууга чокутпай, канаттууга кактырбай, жетим жесир мумчу майыпты карыя картаң алсыз калган азаматтарыбызды ата эненин мээрине бөлүп, ушундай кастарлап багып алуу, сырткы коркунучтардын бүтүндөй баарын жоюу, ички биримдикти камсыз кылуу. Мына ушул 3 гана маселени алыш керек парламент. Биз жаман үйрөнүп алганбыз да. Улак чаптырабы экен, эт береби экен. Мына быйыл көрдүңүздөр, ар бир инсанга өзүңүздөр добуш бересиздер. Өзүңүздөр тандайсыздар. Партияны тандап, партиянын катар санын азыр Таштанбек мырза айтты. Бүгүн эртеменде биз жолдон келатканда Долонго чыкканда кабар келди. Болсун. Мына Долон бул жөнөкөй ашуу эмес. Долон бул чоң бир ашуу. Ал ашууга чыкканда бар, чыкпаганда бар. Ашууну ашканда бар, ашпай калгандар да бар. Мына ошол Долондон ашып аткан мезгилибизде, ылдый карай кетип аткан, бери карай келаткан кезибизде мага ушундай кабар келди. Биздин катар саныбыз 2 болду деп. Куттуу болсун дедим, ак жол той болсун. Эми ал кандай болот? Мына ошол бюллетень азыр көпчүлүк айтат, ушунан жаңылышабыз. Жаңыла турган эч нерсе жок. 3 эле мүнөттө түшүнүп аласыздар. Мына бюллетень болот. Мына жерде 21 партия кетип бартабы? 20. 21 партия кетип барса, ошолордун партиялардын бүтүндөй аттары коюлат. Логотиптери коюлат, эл белгилери коюлат. Мисалы бүтүн Кыргызстанды издесеңиздер, мына биздин желегибизде турат. Жаркылдаган кыргыздын оймосу турат. Бир жагын караңыздар дагы манас айтып аткан аксакал отурат. Экинчи жагын карасаңыздар шаңшып көккө көтөрүлүп бараткан бүркүт учуп баратат. Бул кыргыздын шырдагынын оймосу биздики. Төрүктүү келаткан нерсебиз. Мына азыркы айткан биздин Кыргызстандын картасы турат. Так маңдайда чолпон жылдыз. Эмне үчүн чолпон жылдыз? Эң биринчи көккө чыккандагы чолпон жылдыз, эң акыркы баткандагы чолпон жылдыз. Чолпон жылдыз бизде Кыргызда кой. Эмне менен айтат? Чолпон ата дейт.
Эмнеси? Куйдукун Занги баба деп коет экен. Койдун ээсин Чолпон ата деп коет экен. Билесиздер аны. Ушул кылымдарды карытып жок болуп кетпей, көчмөн болуп келгенибиздин бирден бир себеби улуу окумуштуулар, европалык, россиялык окумуштуулар айтып атат. Эмне үчүн сан миллиондогон калкы бар мамлекеттер жок болду да бири-бири менен ыркы келбеген кыргыз ушул кезге чейин жашап келатат. Сыры эмнеде деген? Сыры койду экен. Себеп биз көчүп шаар куруп аптырбыз. Үйүбүздү өзүбүз менен кошо көтөрүп жүрөт экенбиз. Кийимибизди өзүбүз менен кошо алып жүрөт экенбиз. Себеп койдун жүнү бул кийим. Койдун териси бул кийим. Жатсаң төшөк. Жок дегенде ичегиси дагы кыргыздар эч кандай бир нерсе бекер кеткен эмес экен. Ошон үчүн койдун ээси деп Чолпон ата деп. Чолпон жылдыз, ошол Чолпон жылдызга карап, Үркөр жылдызга карап, же жайлоого чыккан, же жайлоодон кайткан. Мана ошол биздин тууда аябагандай чоң философия турат. Кызыл эмне үчүн? Бул бийликтин, бул күч кубаттын түсү экен. Мына ошондой деп көк асманды көрүп атасыздар. Келечегибиз ак болсун деп. Мына ошол экинчи катар санда ошол бүтүн Кыргызстан деп жазылып турат экен. Бюллетенде, Кудай кааласа. Экинчи катар сан бүтүн ошол бүтүн Кыргызстанды тандадыңызбы? Бүтүн Кыргызстандын ичинде 52 талапкер бар атат. 52 талапкер. Ар биринин өзүнүн катар саны бар. Биринчи турган киши, экинчи, үчүнчү турган киши алар өтпөй калышы мүмкүн, толук ыктымал. 54-түнчү турган киши же 53-түнчү турган киши өтүп кетиши мүмкүн. Эмне үчүн? Себеп сиздер жеке инсанга да добуш бересиздер. Жеке инсанга. Мына ол Улукбек Жапаралиев деп айтып атпаймынбы мен? Көрдүңүздөрбү? Бишкектен да добуш бере алат, Нарыңдан да добуш бере алат, Москвадан дагы, Америкадан, Түркиядан да добуш бере алат. Кореядагы жүргөн кыргыздар да добуш бере алат. Бул партиялык тизменин артыкчылыгы ушунда турат. Биздин идеология бүтүн Кыргызстандык ушул болгон. Партиянын ишенимине ээ болгон эмес. Элдин ишенимине ээ болгон жигиттер, кыздар керек бизге деп мен 2 съезден бери айтып келем ушуну. Мына ошол биздин программаны ишке киргизишти, бирок кантип ишке ашырарды байкабай калышты. Жартылай болуп калды. Ошондуктан элде көп суроо пайда болуп атат. Кантип добуш беребиз деген. Партияны тандайсыздар биринчи. Анан партиянын ичинен муну бүтөп 21 партия бүткөндөн кийин астында уланат дагы 52 катар сан тизилет. Жөнөкөй мындай бир квадрат болот. Ошол катар санды эстеп каласыз. Таштанбек мырза канчанчы турат? Оразайым айым канчанчы турат? Улукбек мырза канчанчы турат? Темирлан Сыманбеков деген агабыз канчанчы турат деп карап аласыздар. Шайлоо участкасына кирип бараткан, тилкесине кирип бараткан кезиңиздерде кирип моундай жылыткычтар илинип турбайбы? Ошол жылыткычтар илингендей болуп, ар бир партиянын тизмеси илинүүгө милдеттүү. Унутуп калсаңыздар ошол жерден карап аласыздар. Ким канчанчы турат? Ошол 52 дейсиздерби, 15 дейсиздерби, 17 дейсиздерби? Ошого ким катар санында канчанчы турса мына Улукбек Жапаралиев дейт, 42 деп турат. Көрдүңүздөрбү? Таштанбек Сияев 6 деп турат. Биз кандай кылдык? Биз биринчи ондукка абдан ушундай бир такшалган азамат жигиттерди койдук, кыздарды койдук. Калганы эч кимге капачылык болбосун деп чүчү кулак тарттык партиянын курултайда, съездин алдында. Адилеттүү да. Кимди кимден өйдө көрөсүң, кимди кимден жогору көрөсүң. Баары бирдей. Маңдайыңдан көр дедик. Ошол илгерки ата-бабадан калгандай кылып туруп эле ошол калпагыбызга сан номерлерди койдук да, кыздардыкын өзүнчө, жигиттердикин өзүнчө өткөрдүк. Себеп кыздардыкы бул учурда өзгөчө бир жеңилдиктер коюлган. Эмне үчүн? Эгерде 15 депутат, 15 мандат менен партия өтсө, анын ичинде 5 кыз болууга милдеттүү. Бир добуш албаса дагы кыз бала барат ошол жерге. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн кыздардыкын биз өзүнчө өткөрдүк. Эми айырмасы кандай болот? Биринчи, Кудай буйруп, мисалга бүтүн Кыргызстанды мисал келтирели. 20
мандатка ээ болуп калган болсо, ошонун ичинен 7 депутат кыз болуу керек, аял киши болуу керек. Ошондо карайт, эң көп добуш алган аялдар кимдер? Ошолордон санап келет. Мүмкүн 54-чү же 49-чу турган аял киши 1,5 миң, 3 миң добуш алып калышы мүмкүн. Биринчи болуп ошол кыз, ошол аял киши турат. Андан кийин кете берет. А эгер 7 мандатка жеткенге чейин такыр добуш албай калган кыздар болгон болсо, аялдар болсо, баягы катар саны боюнча кете берет. А жигиттердики оор. Өтө оор. Эмнеге? Биринчи 20 мандаттын 7-өн аял кишиге койдук. Андан 13 мандат калат. 13-ün анан эң көп добуш алган инсандарга карайт. Мисалы Жапаралиев Улук мырза 42-чи турат. Кызыл аскерден, Нарындан, анын ичинен ошо Тубал өскөн айылым деп, Дөбөлүдөн, Эмгекчилден, Миңбулактан канча деген айылдардан көтөрүлүп чыккан болсо, канча көп добуш алса, жаштар азыр, жаштардын көпчүлүгү сыртта жүрөт. Москвадагы жүргөн биздин жарандардагы бүтүн Кыргызстанга анан Жапаралиевке добуш бере алат. Кореяда жүрсө да добуш берет, Америкада жүрсө да добуш берет. Мына артыкчылык кайда? Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эр азамат бир жерге байланып калган жок. Бүтүндөй аалам боюнча кай жерде кыргыз буту басса, ошол жерден добуш бере алат, Африкада жүрсө да. Кандай дейсиздер? Мына ошондо кимдин ким экендиги ошондо көрүнөт. Болбосо ар бирибизде шым кийип, калпак кийип алып чыгабызбы? Аркамда элим бар деп. Аркаңда кечирип кой. Аялың да турбаса керек сен. Мына ушундайда элекке түшүп каласың. Кошунаң да турбайт, бир тууганың да турбайт. Мен кыйынмын деп жанагы көпөстөрдүн көпчүлүгү акчасын берип коюп, алдыңкы катарды ээлеп алып туруп алышчу. Азыр эмандай болбойт. Эмне үчүн? Шайлоо башталды кечээден бери. Жым-жырт Кыргызстанда, жым-жырт, тып-тынч. Билесиздерби эмне үчүн? Себеп өткөндөгү шайлоодо көбүнүн оозу күйдү. Айланайын, жалгыз бүтүн Кыргызстанга каршы чыгабыз деп 5 миллиард сом акча чачышты. Бүтүн Кыргызстан 6 миллион сом менен чыкты. Ошон үчүн мен сизге жакпадым. Бүтүн Кыргызстан сиздерге жаккан жок. Союш берген жокпуз, топ чаптырган жокпуз, улак чаптырган жокпуз. Эжелеринди чакырып алып ресторандарда чай берген жокмун. Биз келечекти беребиз, садагаларым. Биз үмүттү беребиз, аны эч кандай акчага сатып ала албайсыңар. Биз келечек үчүн беребиз. Эгерде сиз партияны тандабай туруп, могул тизмедеги инсандардан бирөөсүн тандап алсаңыз, анда бюллетень күйөт. Бюллетень жараксыз болуп эсептелет. Ошондуктан жеке инсанды, жигитти же кызды тандардын алдында партиясын тандаңыздар. Партияны тандап, анан ошол жигитке же ошол кызга добуш бериңиздер. Эгерде партияны эле тандап, могул жактагы 54 санга эч кимисине добуш бербей койсоңуздар, ал бюллетень жарактуу. Партиянын эсебине кете берет. Түшүндүңүздөрбү? Мына ушуну Борбордук шайлоо комиссиясы күн-түн КТР, ЛТР деп Мадумаровду шыбагандан башка ушуну түшүндүрүш керек эле. 30 жылдан бери шыбап келе жатасыңар, мүйүз чыкты байдан айында. Мына ушул нерсени терең түшүнүп алыңыздар. Биздин талапкерлер да көчөмө-көчө ар бир инсандар менен жолукканда ушуну так түшүндүрүңүздөр. Себеп азыр сандары башка-башка болуп турса, ойлошуңуздар мүмкүн да, бул кандай болуп калды? Экөө бир партияда экен, экөөнүн саны башка экен. Бул турган 42-6 бул катар саны. Партияны тандап туруп, анан ушул жигиттер кыздар жакса, ушуларга добуш бересиздер деген. Ушул түшүнүк. Сияев мырза Нарындан эле эмес. Мына Баткенге барып лекция окуп атат, Ошко барып, Таласка барып, Ысык көлгө барып лекция окуп атат. Ошол жерде кесиптештери добуш бере турган болсо, Ысык көлдөн да добуш алат, Баткенден да добуш алат, Америкадан менен Турциядан да добуш алат. Дал ошондой эле Темирлан мырза, Кудайга шүгүр, маданиятты көтөрөбүз деген азаматтар күндөн күнгө көтөрүлүшүп, мына областтык эмес, республикалык
театрлардын бүт баары жыйын өткөрүп акылдашып атыптыр. Ушул маданият деп какшап жүргөн азаматтарыбыздан бирөө баратыптыр. Ушул кишиге маданиятты жүктөйлү деп Кыргызстандагы бүт маданият кызматкерлери, театр ишмерлери ушул жигитти колдоп алалычы деген бир ураан чакырык таштагандай болуп атыптыр. Мен уктум, биздин Нарын областтык театрыбыздагы болбогондо 70% ушу Темирлан мырзаны колдоп берели деген чечим кабыл алды деген сөздү уктум. Куттуу болсун ошол. Бюллетенди абайлаңыздар, туугандар. Абайлаңыздар. Тандаңыздар. Жана айттык го кайрылууларыбыздар. Жаман көрсөңүздөр дагы жок дегенде жаман көрөм деп айтып койгулачы. Тек гана кайдыгер болбогулачы. Белгиле айланайындар. Өз тагдырыбызды өзүбүз чечели. Өз келечегибизди өзүбүз алалы колубузга. Өз жоопкерчилигибизди өзүбүз көтөрөлү. Анан кийин капа болуп, тагдырыңа капа болбо. Өзүңө капа бол. Себеп биз ошондой кайдыгер болдук. Кандай дейсиздер? Мен ишенем, Кудай кааласа быйылкы шайлоо өзгөчө өтөт. Биринчиден жанагындай концерт, тамак аш дегендердин баары каттуу тыюу салынган. Биз ушуну 15 жыл, 20 жылдан бери какшап жүрдүк эле. Муну шайлоо бүтүн Кыргызстандын көңүлүнө сары майдай жага турган шайлоо. Себеп бай болосуңбу, кедей болосуңбу? Тайсой бойсуң. 2 күн сахнага чыгып койгон, 3 жерде жети канча болоорун билбеген жылдыздарды алып келип концерт койбойсуң. Жаштарды тайраңдатып дискотека кылбайсың. Эсиң ооп калганча, чоң атаңдын ким экенин билбей калганча улак чаппайсың. Келечекти тандайсың. Улакчыл эмес. Мына ушул жолго баралы туугандар. Себеп биздин өзүбүздө жоопкерчилик. Муну бараткан ыкма ушул эреже, бул накта ушул бүтүн Кыргызстандын эрежеси. Так болуш керек. Сиздер чөнтөгүнө карабай, акылына карашыбыз керек. Короодогу коюн эмес, башындагы оюна карашыбыз керек. Туура жазалабы, жазалбайбы? Көрдүңүздөр? Натыйжада эмне болуп атабыз? Өзгөн районун тарс эткирип, Баткен областына кошуп жиберген министрлер пайда болду. Ал эмес, букадан 11 литр сүт алган министрлер пайда болду. Көрдүңүздөрбү ошону? Алар кайдан чыкты? Мына ошол улакчылардын арасынан чыкты. Кантип? Ошолор улак чаптырды дагы, сиздердин добушуңуздарды алды, сиздер менен иши жок, барды дагы ошол өзүнө окшогон улакчыларды министрликке, орун басарлыктарга дайындап атышат. Бул не деген жакшылык? Кандай дейсиздер? Токтонолу. Кошуна өлкөлөргө уят болуп бүттүк. Эми токтойлу, үмүтүм ушундай, Кудай кааласа жакшылык болот, жакшылыктан үмүттү үзбөйлү. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын эң алдына койгон бирден бир гана максаты ушул болуп турат. Ар бир мамлекетке тең ата сүйлөшө алалы. Теңме-тең боло алалы. Сен кимсиң деп көкрөктөн түрттүрбөгөндөй бололу. Кыргызча десе кыргызча, орусча десе орусча, кай тилде болсо ошол тилде сүйлөй турган азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар биздин. Ошолорду алып барганды үйрөнөлү. Кече эле мына биздин Миңбулакта чоң апаат болду, көрдүңүздөр. Солтан Сары боюнча. Ошол 120 депутаттын ичинен бирөө келип койду ошол мезгилде. Мына ошол Миңбулактын балдары барып, мага улам барганынан мен баламды үйлөдүм эле, эртеси күнү кудамды да тоспостон туруп ушул жака келдим эле мен. 27 декабрь эле. Муну эмне үчүн эстеп атам? Ошондо жаш жигиттер, улан деген талант деген жигиттер, Алахан байке ушундай болду, рахмат сизге, рахмат деп аябай катуу ыраазычылыгын айтып аткандай мен айттым эле. Жигиттер кубанбагыла. Азыр ушул залда отургандар дүркүрөтүп кол чапты. Бирок биз оомабыз. 3 күн өтөт. Аким чакырып бир жерге тай союп, 40 аксакалды чакырып тамак чай берип койгондон кийин бүгүнкү алган чечимин тескери кайра кабыл алдырып берет. Десем, сиз такыр эчтерсеге ишенбеген кишисиз го деп капа болду эле. 10 күндөн кийин ошол жигиттер Бишкекке барды. Сиздин көзүңүз ачык экен дейт. Эмне болду? Ошол сиз айткандай аксакалдарды чакырып кайра башка чечимге кол койдуруп алыптыр дейт. Токтонолу аксакалдар. Апалар, эч кимибиз ачык эмеспиз. Оразайым келген тараптан бир келин сыздап ыйлады го өткөн жылы. Апа айланайын.
Ошолордун берген акчасынан нан алып менин балдарымдын оозуна салба деп. Көрдүңүздөрбү? Социалдык тармактардан уктук. Чубагазы чыркырап кетти. Алганың да, бергениң да тозоктосун деп. Аны да укпадык. Элмирбек какшап кетти да. Аны да укпадык. Эми токтонолу. Мен ишенимим бар. Кудай кааласа 28 ноябрь Кыргызстанда улуу бурулуштун күнүнө айланат. Андан ары карай көптөн батып келаткан Кыргыздын күнү көккө жаркырап чыгат деген үмүтүм бар. Кас санагандар пас болсун. Бизге көзүн тиккендер биздин жерге, биздин элге тамшангандар. Эгер жакшы ниет менен келишкен болсо, көкүрөгүбүз ачык, жаман ниет менен келген болсо, ар кимдин ниети өзүнө жолдош болсун. Элибиздин келечеги кең, асманыбыз ачык, наныбыз бүтүн, дасторконубуз толо. Ошол тапкандарыбыздын баары азыр аталарыбыз, энелерибиз жыйым жыйнап, бүтүндөй түшүм жыйнап бүткөн мезгил. Аллах берекесин берсин да, тапкандардын баары уул кыздарыбыздын тойлоруна, неберелерибиздин тойлоруна насип кылган болсун. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жолукканды жараткан биздин маңдайыбызга жазган болсун. Рахмат, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Азыр отургуздар. 1 мүнөткө ушул жерде мына Дүйшөналы Байкем отурат. 80ге чыгып, Нарын шаары, Нарын областындагы эң ардактуу врач. Байке келип бир жакшы сөздөрүңүздү айтып койсоңуз, Дүйшөналы Байке. Байкем болчоолор, келиңиздер. Такайдан жұрт өтен бері жақсылыққа сөздер ұқтық. Мұнай қарап көргенде действительно Қырғызстан аяғандай тақшалған, білімді бүт барлық нәрсенің барын мойнына көтеріп, жүгін көтеріп жүрген жақсы партия. Ойлағандар орындалсын, айналайындар, келешегіңер кең болсын. Мынау Қырғызстанда жақсылыққа сөз бар. Ушул кичинекей эки сөз менен бүт ушул жакшы Кыргызстан сөздөрү каптылганда жөндүңөр бийик болсун, улууңар ушун болсун, керегиңер кең болсун, ойлогон оксор аспаныңар ачык болсун, айланыңар дайыма ушул бүгүнкүдей шатка толуп турсун. Айналайындар, ойлогон ой тилегиңер орундалып, бүт максаттардын баары ушул үйүңөргө, иштеген жериңерге бакыттын куттук болсун.